Урматтуу жетекчилер, жанагы өзүңүздөр жакшы билесиңер. Жылына жанагы 3 айлык урматтуу президент жарлыгы менен 3 айлык жашылдандыруу, көктөндүрүү жарыяланат экен. Ар бир ишкана, мекемелер, мектептер, садиктер, университеттер, үйлөр, муниципалдык ишканалар, маптар бардыгы тегерегинде бардыгы сонун кылып гүлдөрдү тегеп, бактарды тегеп, краскалап татына кылып бетке келтириш керек. Бул жылда эле бул 3 айлык жаранат да, ушундайбы? 3 айлык жаранат. Мен эми мында Кудай насип кылган экен, мэр болуп мен жарыялап атам. Мен ушул 3 айлыкты мындай бир особый кылып өткөрөйүн деп атам да. Мындай өзгөчө кылып өткөрөйүн деп атам. Мына бир 3 айлыкты жарыялап коелу, барып жарыялап коюп анан кийин 3 айдан өткөндөн кийин эмне жасадың эмес, ар бир ишкана, мекемелерге барып көрүп, сонун кылып сиз эмне тигип атасыз, эмне тигип атасыз деп сонун кылып барып карап кеткендей болушум керек. Анан ошого жанагы мыкты номинацияларга атап кетсек, мына мыкты муниципалдык, айылдык, аймактык, башкармалык, мыкты көп кабаттуу үй, мыкты социалдык мекеме, мыкты муниципалдык ишкана, мыкты көчө, шаардын көктөндүрүүсүнө көмөк көрсөткөн жеке менчик ишкана. То есть ушулардын баардыгы ушундай номинацияларга 1 миллион сом приз коюлду деп атабыз да. 1 миллион сом приз, то есть ошо 1 миллион сомдук, Кудай кааласа сиздер менен чогуу мыкты, азыр жогоруда айтылып кеткен эмегелерге, номинацияларга жана белек катары тартуулайбыз. Ошол эмени мыктыраак карап берсеңиздер. Кудайым насип кылса, ушу быйыл ушу 3 айдын ичинде 100 000 роза эгелди деп атабыз да. 100 000. Анча мынча андай сонун мындай ландшафт жерлер бар экен. Буяктан Мамыровдон түшүп Алиева бурулганда такай бардак болуп, чытырман токой болуп жатат. Ошолордун бүт баардыгын кыйдырып ошол жерге татына гүл тиксек болот. Андан кийин наркы Молдо Нияз көчөдө дагы мындай сонун бир ландшафт бар экен, айырга эксек болот. Осмонодон келип кооперативге бурулганда да сонун жерлер бар экен. Жөн эле кургап жатат да. Кургап жатат, ошол жерге сонун татына кылып, то есть айырга биз өзүбүз эгебиз гүлдөрдүчү мэрия. Силер только ошо өзүңөргө жана ишканалардын алдына сонун кылып необычный гүлдөрү тигип, арчалары тигип, бактары тигип, керек болсо заболго чейин гүлдөрдү жанагындай кылып горшоктор менен тиксек болот. Канча деген миллион население, эли жок, журту жок, жери жок, тили жок жүрөт. Биз Кудайга миң калла шүгүр, элибиз бар, журтубуз бар, тилибиз бар, президентибиз бар, флагыбыз бар. Биз бактай билишибиз керек. Мен уулум Малайзияда окуган. Байбичем бир 2 жыл, 3 жыл мурда, жок бир 5 жыл болуп калды окшойт. Малайзияга барып келди, уулума барып келди. Барып ушунчалык кооз гүлдөр бар экен дейт, барып көрүп суктанасың дейт. Эч бир мындай мусор таштаган кишини көрбөйсүң, жерге түкүргөнүн көрбөйсүң дейт. Ушундай кооз шаар экен дейт. Жакшы көрүп бир 5 жанагындай эмеде стаканчикте 5 гүл алып алдым, сатып цветочный магазинге кирип. Келип аэропортко келип регистрацияны өтөйүн десем, таможниктер тосуп кармап калды дейт. Гүлдөрдү каяка алып кетип атасыз деп дейт. Мен ушундай Кыргызстандан келдим десем түшүнбөдү. Кана Кыргызстан каякта деп. Совет Юнион десем, Советский Союз десем, Советский Союз деп түшүндү дейт. Ошону анан сиз конок экенсиз. Муну жерди стакан ичиндеги ушунча бир уч жерди биз бере албайбыз дептир. Бул болгон окуя. Бир уч топуракты, бул биздин топурак, это наша земля. Биз бере албайбыз муну, не имеем права. Бул четке чыкпаш керек деп, макул. Гүлүңүз болсо гүлдү алыңыз, бирок жерди бере албайбыз дептир. Жер бербейт экен алардачы. То есть урматтуу жетекчилер, элибизди, жерибизди, флагыбызды, президентибизди, мамлекетибизди сүйүшүбүз керек. Кудайга шүгүр, мынакей ушундай бир татынакай Аллах Таалам бизди Кыргызстанды калтырыптыр. Биз дагы сонун кылып, кооздоп, белек кылып биздин кийинки муундарга тапшырып беришибиз керек.